сотқа шақырады, административный сотқа. Биринчи жолу сатып атат. Как раз сот бүтүп калыптыр. Анан кийин келсем, бул киши бар экен, адвокат, Айнура. Эки жак эки өңүр талашып атат. Эки жак эмес, бүт законный, меники бүт законный. Булар болсо Свердловский районунан чыгарып алыптыр. Эмне Свердловский? Кызыл китепти. Азал Процесстер болуп атат, ылдыйраак эч кандай. Эки жактан. Не, на улице лучше. Процесс жүрүп атат. Хорошо. Благодарность. Нас болсо меники туура чечет. Сен айтасың, Мен чечпейм байке, сот чечет. Сот чечет. А мен нормальный, ненормальный деп айтканда байке кандайсыз? Байке келбейсизби? Келбейсиз бул дегар, бияктан сүрүп. Не, пусть он придет, вы копию получаете пока. Пусть он получает пока. Айнура, жок, буларга эме жок. Биз бул эме деле жок экен, булардын учасы, биздин айткан учасы тиякта. Башка жакта жайгашкан. Эч кандай тешик жок. Ой деп айткан ошол жерде. Өнөн текшерип келсеңиз эле ушул жер чыкты. Менин участогум. А тилер эмне сизди алдап атканбы ошол? Ошол жерде мен түшүнбөй калдым. Анан кийин мен уже кайрылып баштадым да. Если я прошу прощения, можно мнение сторон, да, здесь просто важное обстоятельство. Я бы хотел отметить то, что после того, как они получили здесь решение, они обратились в Ленинский суд о признании недействительности всех соглашений. Байке, азыр ти видео чыгарса айтасыздан, эки тарапты албайсыз. Байке, эмне болду? Неге талаш болду? Десең? Сот чечет данчы. Жок, сиз эмне себептен талаш айтып бериңиз да. Эмне себептен эмес, мен утулат бул. Мен законный. Сен эмне качан алдың эле байке? Ошону айтып коесуңбу? Документтерди карабайсыңбы? Жок, азыр келип таанышып айтып. Бар документтерден карабайсың бар. Жок, өзүңүз айтып коесузбу? Өзүңүз айтып. Мы дадим интервью вам. Сейчас мы копию получим, как это будет процессуальный кодекс. Кандай болду? Эмнеге талаш болуп атат? Эмне себептен? Ну, на сегодняшний день вот этот апеллятор, он многократно был приглашен на судебное заседание, где оспаривалось постановление, выданное Свердловской районной администрацией. То есть, а участок, земельный участок, вот можем спросить у него, где находится, на территории Ленинского района. Вот они купили и теперь доказывают правоту. Нет, у них есть? У вас какие документы есть? У них, говорят, красная книга, все есть. Сизге өткөн да катабы? Так, азыр мен улардан толтура жооп берем. Биякта эми урматтуу Стописпидио медиа порталынын көрүүчүлөрү, биякта негизинен эле эме болуп атат да. Жер талаш, үй талаш. Бишкекте аябай курч турган маселе. Мынакей азыр эки жак соттошуп атат. Бул тарап меники дейт, бул тарап меники деп атат да. Эми байке биз силерге сөз берип атабыз. Кандай болду эле ошону айтып берип коесуз. Мынакей эс турат. Эки жак эки өңүр талашып атасыздар. Эки жак эмес, бүт законный, меники бүт законный. Булар болсо Свердловский районунан чыгарып алыптыр. Эмне Свердловский? Кызыл китепти. Сизде эмне бар? Кызыл китеп бар. Меники Ленинский районунун постановлениясы бар. Сизде токтомда? Токтом. Булар кызыл китеп чыгарып алган Свердловский районунан. Кантип чыгарып алган? Кандай чыгарып алган кайдан билем? Сиз эмнеге кылбай жүргөнсүз документти? Кандай кылбай жүргөн мен? Мен буларды билген эмес. Мен ошол жерге фундамент куюп койгом. Ошо фундамент бар, басып алышты. Захватили, булар өстүрчү. Мен көрөбүзөм слушасын убагында. Басып алганбы? Жок, фундамент бул кишилер куйган эмес. Аксал бергенсиз. Келиңиз, аксакал. Бериңиз фундаментти айтып берейин. Булар калп айтып атат. Эмне болуп калп айтып? Булар мындай болгон. Бул үйдү биз 3-чү кишиден сатып алатабыз да. 3-чү кишиден? 3-чү кишиден. Бирок бул бизди госрегистрден ошол жерин прямо оформип текшерип алганбыз. Госрегистр текшергенде мурунку кишиде болгон да? Жок, госрегистр. Жок, бул ошо сиз сатып алган кишиде болгон да. Мен сатып алган кишиден болгон. Да, кептин баары мындай болуп атат да. Быйыл деген сөздүн башынан баштаганда, быйыл менди февралдарда сотқа чакырат, административный сотқа. Биринчи жолу сатып атат. Ленинский районго. Мен чакырат сотқа. Мен сот боюнча эчтеке билген эмесмин. Мен сотко барсам, как раз сот бүтүп калыптыр. Анан кийин келсем, бул киши бар экен, адвокат, Айнура. Анан булар келди. Эми мен айтып коюңуз, унчукпай туруңуз. Анан келсем, булар бар экен. Анан кийин захватили буларчы. Закон жок сатып алганда эми ошолор захват этип ашкан. Мен талашпай эле жүрөм. Ушуга чейинчи мына булар барып алып, уже басып алып, тамсалып алышыптыр. А мен как положено, законный мен барып туруп мына если соттон Процесстер болуп атат, ылдыйраак эч кандай. Эки жактан. Не, на улице лучше. Процесс жүрүп атат. Эми мояктен алып атат. Күнүстөр азыр эч таанып.
Копии возьму, а то сторона не хочет копии предоставлять. Жүріңіздер ештің бірінші этаждан алып берелі. Sen нормальный журналист болсоңчу, журналист болсоң меники тура чечет. Sen айтасың, Мен чечпеймін байке, сот чечет. Сот чечет. А мен нормальный, ненормальный деп айтқанда байке қандайсыз? Байке келмейсіз бе? Келмейсіз бұл дейға, бияқтан сүріп. Не, пусть он придет, вы копии получаете пока. Пусть он получает пока. Ой. Ну, eşit anlar mıydı? Biz gelgenler. Байке мынаке азуға атабыз да, силерді басып алды, тиінтіп алды деп, сіз қантып алдыңыз сілер ошо? Берімді ол атады да, мен 3-ші киши болып сатып алатам. Бұлда мұрқысы еме башқа байке екен, байкеден кейін мен жаш баланы сатып алдым да, енесі экөө госирктин текшерип алган ушул жерден. Чын айтканда эч кандай кызыл китеп чыгарып эме болгон жокпуз биз. Кызыл китепти мен эле сатып алдым, жөн сатып алдым. Сизге купля продажа болду да? Болду, да бенз ошо госирктин текшерип алдык. Эми бул жанагы муну процесс боюнча жанагы Ленинский сотко чакырып атпайбы административный. Мен ошол жерге барганда булар биринчи көрдүм. Мен соттон барганда айтканда кечип калгам. Барсам булар уже чыгып калыптыр, кечип калганда. Мен өзүм билген эмес эмне сот. Административный деген кандай сот болушу мүмкүн депчи. Арган ой келди. Анан барсам, мен сот бүтүп калды деген чыксам, как раз Айнура мына адвокаты. Анан бул киши жанагы тааныбайм буларды, көргөн эмесмин. Ошол жерде экен анан сиз ушундай эме ответчик Осмонкуловпу дедим. Ооба, мен дедим да. Анда сиз деген деп алар айтты да. Сиз деген Свердловский ровду эме акиматтан чыгарган жерди Ленинский эмен чыгарыптыр, ушундай деп. Сиз деген ошого каршы эмеспи дейт. Анан мен билбейм, мен түшүнгөн жокмун дедим да. Буларга десем айтат, кепте бар мындай сиз бу жерден ташы тиешеңиз деле жок деп айтты буларчы. Силер ошондо булар алдап атат ошондо. Алдап атат. Анан сотто киргенде, кайра сот эме перерыв болгону, кайра кирсе, мен айттым сотто бул кишилерди мен көргөн эмесмин, тааныбайм дедим. Буларда претензиям жок деп айттым. Эгерде буларда менде претензия болбосо десем, алар айтты, сиздин кайсы жерде жашайсыз дедим. Мен ак Ордодо мындай жашайм. Участок бар, ушунда оформителген мага десем. Документтери бар десем. Бар десем. Булар айтты, жок, бул участкага претензия кылып аткан жокпуз. Биздин участок вообще башка жакта, даже көчөсү жок деп айткан булар. Мен айттым, мына участок меники болсо, бул меники участок. Талашсаңар. Десем, жок, бул эмес деди. Анда айттым мен сотко, буларды мен тааныбайм. Булар талашып аткан участок менин участогум эмес экен. Мен кийинки сотко келбей койсом болобу десем, алар айтты, келбей койсоңор болот деди. Анан мен келбей коем, бирок толка мен талашпайбы десем, анда сиз деген тиги үйүңүздүн копиясын алып бериңиз деди. Документтер. Хорошо, ошондой дедим. Анда короче, сиз жок деле биз андай мен өткөрө берсек болот экен деп айтты булар. Потому что сиздин жериңизге биз эч кандай претензиябыз жок деп. Башка эле жерде айтып атат. Булар башка жер. Мен айттым, бул участокто чоң тамдын эмеси жер фундамент сатып алгам. Мен ошол жерге там салып койдум уже. Ошол жер талашып аткан жоксуңар. Жок, ал фундамент жок, фундамент кичинекей, даже жерде үй салынган эмес деп. Азыр басып алды деп атпайбы силердичи? Жок, басып алган жок. Мен өзүм сатып алган. Буларды азыр көрүп атам. Анан ошол жерден барып анан, значит, болду экен деп кетип анан кийин тиги сурап көрөйүн деп эме кылдым. Анан юристтерден сурасам, айттым, эми выяснение үчүн жанагы эмени сурап коюңуз деди да, жанагы сотто кандай кагаздар каралган. Ошону көрүп коюш керек деди. Анан мен келип көрөйүн десем, менин участогума булар претензия коет, как раз Кырчын номер 10 деген менин участогума претензия коюптур. Каяктан ошо Ленинскийден билип калып атасызбы? Ошол жерде жанагы булар ошого кайрылып турду сотко. Ошо сотто много участок, много незаконно бөлүнгөн, потому что деген биз билген эмеспиз деп. На самом деле мен билбей жаттым да. Эгер мен дагы билбей калсам, булар мен жок эле процесс дагы өткөрөр ме экен. Ошону билип калдыңыз. Ошодон билип калып атам, анан кийин мен кайрылып атам сотко ошодон кийин. Сиз каяка кайрылдыңыз? Бишкек шартынабы? Биз эме мен деген эме болгондон кийин мен юристтерди эме жалдадым. Булар деген кийинки булардын чакырган сотуна процессине катышты. Анан кийин биз ошодон кийин билип, анан апалай соттун чечимин биз дагы могу мунуку токтомдор чыкканда. Токтомдор чыкканды булар ошону отмена кыла берген. Ушу отмена кылганда да, могу мен акыркы учурда участоктун хозяин менмин да. Буга чейинки дагы 2 киши болгон. Ошо кишилерди да чакырган эмес сотко. Буларды билген эмес эч кимсе. Сиз булардан алган эмес да, башка кишилерден алып атпайсызбы? Алар чакырбайт да сотко. Алар да чакырган, эч ким билген эмес. Процесс биз жок эле өтүп атат да, көрүсүз. Силер тарапта ошо тиешелүү кызыктар тарап чакырбай эле өткөрүп. Чакырбай эле. Азыр ошо отмена кылып койгон булар да. Баягы
Свердловский бул да мындай болгондо баягы жер совхоз болуп, жер бөлүштүргөн. Эми барыңар билесиңер, Сокулук району бул Ленинский районунда эмес, шаар эмесине кирген эмес Сокулук. Азым Агордо бул Сокулуктун жери, чын айтканда. Буну кийин шаардан ар бир райондорун бөлүштүрүп, жерге бөлүштүргөн. Ошол жерде элдер решение чыгарып алган. Жок байке, келбейсизби? Байке, чогуу жооп бербейсизби байке? Байке, келбейсизби? Жок, жооп бербейсизби? Акчасы төлөй берсин. Жооп бербейсизби я? Мынакей экинчи тарап жана жооп беребиз деп атты эле, басып алды деп атты эле, бирок азыр чыккандан сурасак жооп бербей качып кетти да. Адвокатым жооп берет, акча төлөбөстөн эле кетип калды да. Анан булар эмне болуп атат? Эми булар мен да аны жалып жазды. Анан кийин биз сотко кайрылып атабыз. Ошо бүт эмени ат менен кылсын деп. Тилер Ленин району соту эмнени жокко чыгарып жиберди? Кайсы документ Жок, булар деген эме межрайондук соттон, баягы Ленинский райондогу эмелер бар да, жанагы купли-продажа эмелер бар го, решение. Ошону ат менен кылып алган булар. Жер бөлгөн. Тигинен сатып алгандыбы? Жок, жерди мисалы райондон шаардын бир районунан жери бөлүнсүн деген токтом чыккан. Ошо токтом аркылуу жер бөлүштүрүлгөн. Ошо аркылуу кызыктеп алынган. Ошо токтомду ат менен кылдырып атпайбы булар. Эч ким каршы жок, бул деген Ленин. Эч ким каршы чыкпай эле, эч ким жок деп туруп эле. Жок эле булар ушундай. Сиз жанакындай барып калды, мындай билип калдыңыз да ошондо. Ооба, эгер билбей, эгер жок, булар айткандай мага доказать эткендей эле. Жок, сен аярда фундамент жок, мындай эмес. Сенин эмең эмес десе мен деле кете берсем, булар уже бүт ат менен кылып уже өзүнө каттатып алмак да. Сиз бул иш боюнча өкүлүсү, кайрылган, сотко кайрылган жаран тараптардын өкүлүсү болосуз. Эмне болуп атат, иш кандай болот? Бизге Осмонкулов Кубат Батыркулович кайрылган. 1 февраль күнү Осмонкулов Кубатты Батыркуловичти Ленин райондук соту чакырган. Ал жактан соттон билет договор купли-продажалар келишимдерди жокко чыгаруу дуарысы менен Токтосунова Гүлжамал Кызаевна кайрылган. Токтосунова Гүлжамал Кызаевна дуарызында межрайондук соттун чечиминин негизинде ошол келишимдерди жокко чыгарып бериңиз деп өтүнүп аттыр да. 2 февраль күнү межрайондук сотко арыз менен кайрылат. Ушул материалдар менен таанышайын деп. Биздин Осмонкулов Кубат Батыркулович кайрылганда ал жактан угат 2017 жылы 4 декабрда эле соттун чечими менен Калбыков Шайлообайга берилген Свердлов райондук администрациясынын тарабынан берилген токтомду жана госактын жокко чыкканы тууралуу. Бул соттун чечиминде эч кандай тараптарды, жоопкерлерди чакырылган эмес сотко. Сотко чакырылбай туруп, булар ошондой чечим алып койгон. Ошондой чечим чыгып калган да уже. Анан бул бизге кайрылганда биз деген буларга азыр апелляциондук жалоба менен Бишкек шаардык сотуна арыз жаздык. Арыздын негизинде биз азыр ошол межрайон соттун чечимин жокко чыгарып бериңиз, кайра бул ишти кайра административдик соттон башынан кайрап териштирип бериңиз деген эле өтүнүч менен кайрылып атабыз. Азыркы учурда ал жерде бул сиздин кайрылган? Азыркы учурда Осмонкулов Кубат 2012 жылы сатып алуу сатуу келишиминин негизинде ээлик кылып келген. Бул тарап Сатыгулов Эржан деген кишиден сатып алган. Ал киши ага чейин дагы Рыспаева Анаргүл деген эжеден сатып алган. Кадимки эле кызыл китеп сатып алуу келишими менен. Ооба, сатып алуу сатуу келишими менен госрегистрдин каттоосунан өткөн кадимкидей. Расмий каттоодо турат, барып текшерткенсиздер. Азыркы малга чейин госрегистрден алган выпискалардын негизинде Осмонкулов Кубат ээлик кылып келет. Могу экинчи тарап эмнени айтып атат? Анан биз башкаруу районунан кирип келиптер, жасатып алыптыр деп элечи. Экинчи тарап азыркы маалда Ленин райондук администрациясынын чыккан токтомун көтөрүп келип атат да. Ал токтомдо көрсөтүлүп атат 2005 жылы чыккан депчи. Бирок ал чыккан токтом менен биз макул эмеспиз, биз каршыбыз. Ал тууралуу биз дагы келерки соттордо ачык айтып беребиз. Биз эми азыр ошол талашка түшкөн жерди барып ордунан көрөлү деп атасыз. Эмне болгон, кандай болгон, кандай документтери бар, баарын жерден тартып дагы көрсөтүп беребиз.
Урматтуу көрүүчүлөр, биз ошо соттук процесске катыштык Осмонкулов Кубат байкебиздин. Эми ошол талашка түшкөн участок жерге үйгө келип отурабыз. Сиз айтып берсеңиз, Кубат байке, бул участокты качан алдыңыз эле, документтери барбы, ошонун баарын көрөлү, жерден көрөлү деп келдик да. Колуңузда документтер турат. Сиз ушуну качан сатып алып атасыз муну? Муну 2012-жылдары сатып алып атам. Анан берде биз 3-чү эми хозяин болуп кирип атабыз да. Кызыл китеби, сатып алуу келишими. Бул чын айтканда бул бүт сиз деген муну окуп алалы азыр болсоңуз. Сатыгулов Эржан Саматбековичтен алып атасыз да. Ооба. Бул деген менин мурунку хозяин да. Сизден мурунку. Биз ушулардан берден алып, ал кишилер берден фундамент куйушкан экен болчу. Сиз келгенде эле ушуну фундамент бар болчу да үйдүн, э? Ооба, могу фундамент бар болчу. Биз алдан кийин ана мына көтөрдүк да. Ошондон баштап көтөрдүк. Ошо 2012-де сатып алган канчадан баштап көтөрүп баштадыңыз? Муну эми могу 1 жыл болду да, ошо куруп атканыбызга. Куруп атканга 1 жыл болду. Баягы эми болгондо. Буну келгенде фундамент. Жалпы участогу? Жалпы участок 5 соток. 5 соток. 5 соток. Сиз айтып атасыз, мен бул жана мен сатып алган адамдан да мурдака башка да адам бар болчу деп. Буякта документтерден көрдү, ошондо көрүп алсак. Берде биз 3-чү хозяин болуп кирип атабыз. Сиз ошондо 3-чү ээси болуп атасыңар да, бул жер боюнча. Мына берде жүрөт. Мынакей. Биринчисинде Рыспаева Анаргүл деп жүрөт, э? Ооба. Рыспаева Анаргүл, андан кийин Сатыгулов Эржан, андан кийин сиз болуп атасыз. Биз Сатыгулов Эржандан сатып алып атабыз, жаш баладан. Бул ошо алар бул беринде Айнагүл деген Айнагүл бекен. Ушуга доосун коюп атабы, ушул жасатып алган ар кандай деп экинчи тараптын ою боюнча. Булардын боюнча. Бул деген тура эмес решение болгон. Бул деген Ленин районунан жери, Ленинский райондуку. Бул деген тура эмес чыккан деп ошону ошого претензия коюп атат да. А силер каяктан алып, Свердловскийден алып деп атпайбы алар, э? Ооба, бул деген эми бул баягы жер, бул эзи жер соктун жери да. Агур соктун жери. Бул решение чыгып атканда Бишкектен чыккан экен ар кандай решениялар. Ошонун ичинде могу Свердловский район акиматтан чыкканда да бир нече көп кишилерге чыккан экен. Ошондой эле жер, ушу жер бөлүнгөн экен. Ошонун ичинен бирөөнүн алып булар мындай окуп калган экен, бул бир кишиге сатылып, кийин экинчи кишиге сатылып, анан үчүнчү бизге сатылганда баягы карап жүрүп туруп анан көрдү, булар деген бир хозяин жок экен деп элечи. Ошо туруп калган экен. Анан кийин ушуларга ушундай мамиледе жаза болса керек да. Жок деп эле өзүнүн басып алуу аракетин көрүп. Ошондой кылып эле. Кечеги өзүңөр деле байкен айтып атпайбы, мен чын айтканда аларды көргөн эмесмин вообще. Сотко барып калды, көрүп калып атасыз да. Ошол жерде көрүп калат мен. Ошондо айтып атпайбы, өзүңөр деле кечөрүн. Мен фундаментти биз куйганбыз деп. Биз фундамент куйганда бул жана Эржандар куйган. Алар келип куруп, биз мындай курдук, анан биз подвал менен кылабыз деп, ушундай кыйналып көрсөтүп берген. Баарын көзөргөн. Анан биз анан көрүп ошо алып атканда мына чын айтканда фундаментин бир аз косяктар бар экен да. Анан айтып, нугулар жасаш керек экен деп баягы анан мейли анан кол алышып, биз госрегистрден бар текшерип. Ошол жердин текшерип. Азыр аз деле текшерсеңиз чыгып атат да госрегистр. Адвокаттарыңыз айтып атат, госрегистр эч кандай бизге сизге катталып турат деп. Ооба, ошондой деп турат. Мага эме койсулсаңар эле Осмонкуловдун жери деп чыгып атат да мага. Ошо эми ошойдон ошондон кийин биз фундаменттерди бир аз оңдоп анан баягы кандай кылып жасасак деп ошону сүйлөшүп анан кийин ошодон бара анан кыйынчылыктарын көтөрүп баштадык да. Эми айке кирип көрбөйлү үчүн, кандай куруп атасыз? Эми жака салып, өз үй бүлөңүз менен көчүп келейин дегенсиз да. Ооба, эми Кудай буйрса жакшы пландарыңыз бар. Баягы эми заман эмесинде тарап эме кылып атабыз да. Эми аркенин колуна келгендей кылычы. Экинчи этажын да көтөрүп. Мында эчтеке жок болчу да, монун баарын өзүңөр көтөрдүңөр да. Могу астында көрдүңөрбү? Мына куйдук да. Мына үстүнө куйдук. Фундаменттен эле баштап көтөрүп баштадыңар, э? Фундаменттен көтөрүп баштадык. Мен эми чыгым эсептеп көрдүк, нары жагын карадык, анан ошо баягы кийин чогултуп алып баары. Анан бир курайык дедик да. Мен көргөндөй эле. Колго тиген менен акырын куруп келип эле. Бул качан токтоду бул курулуштан? Бул күзүндө токтоду, эми кар жаап атканда уже жамгыр жаап атканда токтоп турганбыз. Анан жанагы айтып кетер, баягы биз сөз баягы түшүнүктүү болуш үчүн, мисалы мен бул кишилерди тааныган эмес деп айтып атпадым беле.
бул кишилерди мен баягы февральда чакыргам, административный сот деп. Мен эмне сот, мисалы жанагы магистратканда бирөө доверенность менен кетип берет, тигине болот, ушундай болгон иш го деп баарын түшүнбөйчү. Анан баягы барсам, ал уже сот уже перерывка чыгып кетип берди. Анан мен чыксам, ушу Айнура жанагы адвокаты, жанагы тиги киши байке, аны мен ошол жер жакшы түшүп алган жокмун. Анан эмне болду эле сот десем, сиз Осмонкуловсузбу деп, ошол жерден мени сурап калды, мен сурап атканда. Азыр кирет, ким кирет, эмне болду сот десем, мен Осмонкулов деп ошол жерден тааныштык. Анан ошолордо ошондой эле Айнур айтты да. Мисалы тиги байке чыгып келе турган да. Жана кичигине көрүп атасыңар. Анан мен айттым, эмне сот болуп атат, мен түшүнбөй жатам десем, айтты, бизде моундай болуп атат. Биздин жерибиз Ленинский райондо участок болсо, башка бирөөгө оформить этип калган экен депчи. Анан айттым, кандай болгон участок, ал кандайча менин фамилиям чыгып калды десе, сиз ошол жерде жүрөбүз фамилия болупчу, ответчик жүрөсүз деди. Анан кийин мен айттым, эме алар айтып келди ошо Айнурачы. Мен участкам бар, ошол жерде айттым, участкам Аркан жанында, Алып көчөсүндө асфальтта, ошол жерде үй бар. Чоң салып атасыз деп айттым. Салынып атам, 2 этаж көтөрүлүп калды десем, ал Айнур айтты, жок. Биз ал участок эмес, биздики Орда Акмол менен до конца кеткен. Ал жакта даже көчөлөр да жок. Тигинде анда жер болсо мен участкам тешим жок. Деп анан сотко киргенден кайра сотко кирдик, анан сотко киргенден ошо процесс жүрүп мен бүтөйүн деп аткан экен, уже экинчи бөлүгү болупчу. Перекө чыккан. Анан мен айттым, сотто мен эме урматтуу сот, буларды көргөн эмесмин. Буларды мени көрбөптүр. Булар менин претензия жок, мен претензия буларга да меники да жок. Деп аттым. Анан мен ошол жерде айттым, бу жерде участогум бар. Бирок булар меники талашпасам деп ушундай айттым да. Меники талашпаса мен буларды эчке талашпайм десем, Айнур жок, буларга эме жок. Биз бул эме деле жок экен, булардын участогы биздин айткан участок тиякта. Башка жакта жайгашкан, эч кандай тешик жок. Акмай деп айткан ошол жерден. Деген анан айттым, мен бирок ушундай, анан бирок меники талашпаса. Сайты дост, Алыкулова да келип ушул жерде деп. Аркан жанында 2 чоң тамдын фундаменти бар. Уже 2 этаж курулуп атат. Бар акыркы жолу качан болду десем, мына кече жакында эле 1 жума болду. Бар көрүп келдик. Совсем эле башка жакта айтып атат, таптакыр эле башка. Таптакыр эле башка жерде. Бияка тешиш жок. Акмай менен ылдый кетет көчө менен. Акмай менен такаса кетет. Көчө даже жок деп ал жакта. Таштак жер деп. Анан мен анда болду, анда сотко айттым, мен эч кандай бердим, кереги эле жок го десем, айтты сот. Анда сиз катышпасаңыз, сизге эч кандай эме жок болсо, мен эч кандай претензия жок, ушундай деп кете берсеңер болот деди. Анан мен мейли анда, главный мейга талашпаса болду дедим да. Десем анда сиз деген документтериңизди алып текшериңиз депчи. Копиясын алып келиңиз бизге анда. Деди, анан мейли деп анан текшерип келсеңиз эле ушул жер чыкпайбы? Менин участогум 510 деп жүрбөйбү ошол жерде. Кырчын 10-чу үй деп жазылып жүрөт да. Ал бул мага ошол жер чыгып атат. Тилер эмне сизди алдап атканбы ошол? Ошол жерде мен түшүнбөй калдым. Анан кийин мен уже кайрыла баштадым да. Ата мен Айнура, ладно, Айнура, мен кеттим, анда силер мен сиздерге кыла бергиле. Эч кандай доңор жок. Мен сизди тааныбайт экен деп. Булар уже көрсө бизди процесс болгондо, бизди мисалы булар деген биз чакырбай, кабар бере биле уже сөт жүрө берген да ушундай. Ушундай эле чечилип, келбей атат деген сыяктуу эле кылып, уже булар келген жок делечи. Кечүү күндө кызык болду бизге деген, келип өзлөрүнүн дагы чындыгын айтып койсо, өзүнүн ой пикирин эмне себептен болуп атканын түшүндүрүп берсе, жана токтомдорун көрсөтсө жакшы болмок да. Анан ошол жерден адвокат менен чыкты, качып кетти да. Эми билбейм кандай болуп атат. Бери азыркы күндө могу участоктор боюнча машинист ай көп болуп атпайбы, алдамчылык. Чын айтканда алдамчылык көп болуп атат. Анан кечээ өзүңөр деле көрдүңөр кандай болду. Бирөөнүн үйүн түрттүрүп салып, анан тиги көрсө анын саткан киши жери документи барбы жок деп атат, эми точно билбейсиз да, өзүңөр көрүп атасыздар. Ошондой нерсе көп болуп атат да. Берде ошондой ойлор эле болуп кетип атабы деп ойлоп атам да. Мисалы кайрылатырам болсо, менин ушунча жыл күтүп келди, эчтеке болуп. Мисалы сиз 2012ден бери сатып алып куруп келатасыз, 2023-түн февраль айында кайрылып атат да булар. Февралда кайрылып атат эме. Сиз сатып алгандан 11 жылдан кийин. 11 жылдан кийин. Мисалы эгер булар решение чыгып мындай тигиндей десе, мага чейин деле эки хозяин болот атпайбы. Ошолор менен уже долун чечип коймок уже. Турабы? Уже мен сатып алып, алдан бери мен чын айтканда биз там участогун өзүңөр көрүп атасыңар да, эми. Аябай чоң да эмес, 5 соток. Эми кичинекей эмес, чоң эле үйдүн орду. Анан биз сразу салып алган жокпуз, анан ар кандай жагы келип, карап, тилерин оңдойбуз, бусун оңдойбуз деп анча жаракалар бар болчу. Кереги жеринде мисалы Ержан деген бала, апасы экөө келип биз ошол жерден сүйлөшкөнбүз да. Ошондо келгенде анан биз айтканлар айттым, фундаментти биз подвал менен коеюн дегенбиз деп. Ушундай да.
Деген анан айттык, анча мынча бир косяктар бар экен, ошолор оңдоп эмелиш керек. Мисалы могу жаракка бар экен, булар кайра коюп системага болсо болбойт деп ошондуктан айтты. Биз могу чамабыз жетпей калып уже мына сатабыз деп калды да ошолорчу. Анан ошолор сатып алдык. Ошон үчүн биз сразу баягы бирден курсак деле болбойт экен, анан акча чогултуп, анан рейс койбосо болбой калды да. Ошон үчүн муну теме аракет кылып атык да. Эми баягы өзүнүн колубуз келгенин карата куруп атабыз да могу. Эми алдыдагы соттук процесс 4-апрелде болот, биз боюнча. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей азыр ушундай Бишкекте эле дегеле, ушул Бишкектин айланасында, Сокулукта, Аламүн райондорунда ушундай жер талаштар, маселелер аябай курч турат. Ана ушундай эле маселе азыркы күндө мынакей Кубат Осмонкулов Кубат байкеде да болуп атат да. Алдыдагы соттук процесс 4-апрелде болот. Ал соттук процессте биз кенен кесир чагылдырып бергенге аракет кылабыз. Бизде акмалап туруңуздар, саламаттаңыздар.